Assalamu alaikum dostlar, dağır жолу. Тупар KG каналында аттар менен тааныштырып баштайбыз. Бүгүн кайрадан эле Айбек Караев байкебиз өзүнүн мындай сулуу десең сулуу бою келбети келишкен данчак породасындагы аты менен тааныштырайын деп турат. Күчтүү ат экен. Дон породасы, Ооба. Ростов жакта жашайбы, ошондо кандай болуп калат? Дон дарыянын жээгинде жашаган аттар окшойт а. Дагы жол, салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандай? Жакшы. Ат жөнүндө айтсаңыз, эми данчак деп калдык. Данчактын айырмачылыктары эмне? Эми бул данчактарды буга чейин бардыгы эле уже билип калды. Бул аябай күчтүү, анан күлүктагы жылкылар болот да. Акылдуу болот. Буну кайсыл улакка үйрөтсөң, ошого бат үйрөнөт. Ортого айланып, мисалы торпокко чапсаң, торпокко да жарай берет. Текеге чапсаң, текеге да болот. Бизде мисалы лейлек улак деп коет, ошого чабабыз. Торпок улак тартабыз, ошо менен эле көп байгелерге жеттик. Булардын эң немеси ошо күчтүү да. Коркпойт. Топко дагы аябай катуу кирет. Ортодо да катуу турат. Эми бизде торпок улак чабабыз основной элечи. Ошол торпок улакта бизде көп учурларда бардык эле аттар жарай бербейт да. Ошон үчүн Кандай жетишкендиктери бар анын? Эми жетишкендиктерди айта берсек көп. Муну менен тай, мисалы машине көп. Кудайга шүгүр, жаман эмес. Улакка барганда жөн келбейбиз. Негизги бардык нерсе аттан да. Эми Кудай буларды ушунчалык бизге жакын кылып жараттыр. Жыгылсаң тебелебейт мисалы. Чапсаң чуркайт, топко кирет. Кара байыр жылкылардан айырмасы бул ичине чоңураак, анан көкүрөк менен ушунчалык катуу сүрөт да буларчы. Ушунчалык мындай бизде айтып койгой, күрөз деп коебуз го. Ошонун немеси жакшы. Топко да жакшы кирет. Алганда чуркашы да жакшы да булардынчы. Ат жеткизбей кеткендери жакшы. Донский породанын ошо ашыкчасы ошо күчтүү болот да. Анан бул аттар жалаң ушундай сары түстө, алтын түстүү болот дейт, Центр. Ооба, бардыгы эле бул донский породалар только ушундай сары болот. Анан булардын кашкасы болот. Анан бир бутак болот, көпчүлүгүч. Бир буту. Мен билгенден ушундай экен. Аркасы бутак болот. Анан жалдары, куйруктары жок болот, мындай өтө эле узун болбойт. Булар азыр бул жерде көк аркандалып турган үчүн азыр кичине өсүп калды. Ага чейин мисалы сууту улакка барганда мына чачы жоголуп кетет, түшүп калат да жалычы. Ошол жагыттары бар. Сулуу дагы болот, анан адамга жакын, жоош болот. Ошол жагы жакшы. Анан кантип сатып алдыңыз эле? Тарыхы жөнүндө да кичине айтып өтпөйсүзбү? Бунун тарыхы негизи донский порода деп биз буга чейин билген эмеспиз да. Буну биз алганыма 4 жыл болуп калды. 4 жылдан 5 жыл болду. Анан буну алганда донский порода деп ошондо билдим да. Негизи Россиядан келген экен бул донский породалар. Анан ошол сайапкерлердин колунан алдык. Калганын өзүбүз үйрөтүп алдык. Торпок улакка капыш деген ошо сайапкерибиз үйрөтүп, киргизип, топко киргизип, кайра чыгарып, ушундай үйрөттүк. Анан булар акылдуу болот экен, сразу эле тез эле үйрөнүп кетти улакка. Анан булардын эң акылдуу нерсеси бир үйрөткөнүңү унутпайт да. Мисалы улак алгандан кийин чыгыш керек болсо, значит чыгып кетет. Карматпай эле сразу эле атып эле чыгып кетет. Адамды да кыйнабайт да. Анан бул узунураак болот окшойт а, моюндары, Узун болот, бийигирээк жоон болот да. Булар данчактын ичкелери деле көп, күлүктөрүчү. Анан буну эми биз основной эле торпок улакка чабабыз да. Торпок улакка чабабыз. Биз Алай районуна дагы алып бардым. Ал жакта дагы жакшы ийгиликтерге жеткизди. Топко кириши жакшы болду. Ал жакта дагы байгелерге жеттик. Ошол. Жакшы. Анан бул кандай азыр жакшы эле таанымал эле болуп калдыбы?
Ооба, азыр данчак десе бар эле билет болуш керек. Өзүнүн кайман аты эмне мындай атка? Данчак. Данчак. Негизи Донский да булардын пародасы. Мен өзүм эле данчак деп койгом. Азыр бар эле Айбектин данчагы дейт. Бирдеке болсо данчак сураса эле менен сурашат да. Буну бизге келгенде эле билдим данчак экенин. Бирок данчактар аябай акылдуу, күчтүү. Если бээлер болсо алар сүттүү болот экен. Шундай экен да. Кандуу болот экен да. Өзүнүн булардын формасы да жакшы экен да. Бизге ушул торпогулактын аттары экен да бул. Торпогулактын аттары экен. Көкбөргө салып көрдүңүздөр же чоңдук кылабы болбойбу жакшы? Жок, болот. Просто биз ал жакта башка чаппаган үчүн булат бизге торпогулакка көбүрөөк немеси бар да. Ошон үчүн чаппадым мунучу. Буну деле үйрөтсөм болот. Азыр бир жашы бар. Уже 2 ай болду. Буга чейин чоңойтуп өстүрдүк. Парукту аны дагы кичинекейин деле коюп койгон элем, тайында алган элек да. Ал да Россиядан келгенде алган болчу. Азыр уже 2 ай болду. Ону үйрөткөндө теке булакка үйрөттүк да. Азыр уже акылдуу да. Текеге да салдык, торпокко да салдык. Уже быйыл буйруса, күздөн баштап строго биз чоң булактарга салабыз. Аны үйрөттүк. Жакшы. Булар азыр канча турат ушул ат, мисалы, ат сат десе канчага сатмаксыз? Буларды азыр мен Кудай сактасын сатпайм. Анан көптөрү айта берет, сатасыңбы, балдары барбы деп көп акчаларды айтышат, бирок биз өзүбүз үчүн минебиз да. Анан может балдарын сатып калышыбыз мүмкүн. Азыр үйүргө койгонбуз. Буйруса булардын балдары бар. Былтыр 3 жыл коюлду. 3 жылда ошо эркек кулундары бар. Алардын ошо балдарын сатып калышыбыз мүмкүн буйруса. Сурагандар болуп атышат, көп болуп атат да. Мисалы балдары барбы деп аябай сурашат, досторубуз деле сурашат. Буйруса балдары чоңоюп калды, көрөбүз. Жакшы. Анан бул жакта турган 2 ат жөнүндө дагы кыскача айтып өтсөңүз. Алар деле данчак аттар экен. Булар деле данчак. Муна айтып атканым ошол жана Кашка өзү үйрөткөн 2 ай болду. Быйыл чабабыз, үйрөттүк. Капыш деген саяпкерибиз атты үйрөттү уже. Торпокко дагы, текеге дагы, топко киришин дагы, чуркашын дагы бардыгын өзү карап контролдоп үйрөттү. Буйруса быйыл улакка бул дайын да ужечи. Быйыл сөмүртүп, суутуп, табына келтирип алсак, анан буйруса улакка чабабыз. Бирок жаш болгону менен көп аны деле результаттар бар. Байгелерге көп улактарга, сорундарга таштадык. Просто жаш болгон үчүн көп кыйнабадык да. Мына өзүдүн баягы чоң ат болгон үчүн жаш атты кыйнабадык. Ошто кийин жакшы үйрөтүп алсаң, өзүнүн возрастына келип, анан чабылса, аттар көпкө чыдайт да. Ооба. Анан эрте кичинекейинде жашында кыйнап койгон болсоң, ал ат көпкө узабайт. 1 жыл, 2 жылда эле уже жанагындай коркок болуп калат да. Буларды ошол жашы, өзүнүн жашына келип чабыш керек, любой эле аттычы. Өзүнүн жашына чапсаң, ошондо көпкө жүрөт. Жакшы, Айбек байке, жакшы маалыматтар болду. Бул данчак ат чындыгында келишимдүү жакшы ат экен. Таза Дон пародасындагы аргымак экен. Ооба. Кечине жетилеп алып жатат. Узун да болот экен өзүңөр көргөндөй. Польша аттарына караганда бир аз жапызыраак болот экен. Жапызыраак болот, Польшага караганда. Тоо жүрөк болот дедиңиз, жүрөктүү болот дедиңиз. Тоо жүрөк анан коркпойт да буларчы. Коркпойт. Анан ылдамдыгы дагы жакшы. Жакшы. Байке, рахмат анда. Жакшы аттардан болсун, буюрса дагы кыргыз элине жараган аттарды алып келе берсин. Буюрса тукуму көбөйсө жакшы да. Жакшы аттар кыргыз элинде көп болсо. Тукумун көбөйтүшүн ушу аракет кылдык. Көп элдер сураган үчүн аябай тукумдарын сурайт, балдары барбы депчи. Анан ургачылар, эркектери бар. Буюрса көрөбүз. Жакшы анда достор, ушун менен сиздер менен коштошобуз. Бүгүн данчак аргымак жөнүндө кичине болсо да маек бердик. Ошол кайрадан кезишкенче бар болуңуздар.